1 секундданын ичинде утулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ready go. Жөнөкөй эле мындай каптарды ичине таштан салып, мындай көтөрүп машык чыкты. Бир турник үзүп бар эле, бир кол күрөштүн столу бар эле. Кыргызстанды 4 жолу багындырдым. Адам болуш керек, э? Окуулар жакшыбы? Проблема жок. Айфон алып бер. Отуруу туура Калкала. Бири оң колдон, бири сол колдон болгон. Тил үйрөнүш керек. 1 2 иш бөлмөңүздө мынандай канча бир жылдык эмгек окшойт. ичине бураганда билектин ички тарабына күч келет да. Армспорт аталган бул залда сыртынан бир кичинекей көрүнгөн зал болгону менен бул жерде канчалаган чемпиондор, дүйнөнү багындырган жигиттер чыгып келет. Бүгүн ушул жерде кенен маек болот. Каныбек ай, алгач залды ачкандагы эң алгачкы колуңузда бар балдарды машыктырууга болгон инструменттериңиз кайсылар эле? Негизи зал 2012-2013 баштаганбыз. Бул зал эмес эле, ал эски зал эле, чакан болчу. Ошондо жөнөкөй эле мондай каптарды ичине таштан салып, мындай көтөрүп машык чыкты. Бир турник үзүп бар эле, бир кол күрөштүн столу бар эле. Эми азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр шаймандар жетиштүү. Алар Бир кап ага таш көтөрүп, мондай эле каптарга un салган, кант салган каптарга эле таштан салып эле мындай көтөрчүк да. Эми азыр ошо каптарда могу калган экен бир экөө. Мисалы могу капты элестетип эле ичине таш бар. Мондай кылып көтөрүп, ушуну эле мындайынан кармап туруп, киске мындай көтөртүп, мындай эле кармап, мисалы үчүн плечолорго мындай көтөрүп, ушинтип эле машыктар чыкты негизичи. бир кап менен бир кап, бир таш, бир турник менен башталган машыгуу залы. Ошол каптардагы могу манжалардагы немелерди жейт да. Отпечаток пальцев деп коет го. Ошонун 2017-жылы дүйнө чемпиону өткүр деген окуучум бар. Баягы Шенген визадан өтүп атып, 1-2 саат турганбыз да ошол жерде. Баягы немеси отпечатокко калбай проблема болду. Ал деле болсо тарых. Эң негизгиси баягы айылдын балдарын айтып элем. Сөзсүз мондай фитнес клуб же зал маанилүү эмес. Маанилүү эгерде шарт болсо, бирок кызыксаң, байланышсаң, үйрөтө турган машыктыруучулар көп деп ойлойм. Андыктан ушундай эле ташка, капка таштан салып эле машыктырып дүйнө чемпионун чыгарганбыз убагында. Эми агай мына бир кап, бир таш, бир турник менен баштапсыз. Эми бүгүнкү күндөгү залыңыз менен мынча зал болгон экен, окуучулар азыр эми эс алып болгон үчүн бир аз гана окуучуңуз келет. Тааныштырып баштасаңыз. Негизи бул турник менен тааныштыргым келип турат. Бул турник айлана турган турник. Негизинен кол күрөш десе эле көбү колдун эле машыктыра берет деп элестетишет. Жок, андай эмес. Бир эле колду машыктыра берсең, колду жактагы кан тамырлар чоңоюп, бут жактагы кан тамырлар ичкерип, ортодо проблема болуп калышы мүмкүн. Андыктан дененин баардык жерин машыктырабыз биз. Бул турник боюнча айтсам, жөн эле чыгып, мондай кармап кой бере берсең деле күч келет, тартылсаң деле күч келет. Келчи Акназар. Колду алмаштырчы. Жөн эле мондай колду алмаштырганда, аябай күч келет да иш жак. Түшө. Жакта карап тур. Киргиле. Анан сөзсүз бир көйнөгүнү кылып атканда, техника менен дем чыгаруу экөө бири-бирине туура келиш керек да. Андыктан жөн эле деп кыла берсе, жүрөккө күч келет да. Сөзсүз чыгасың, мына колду алмаштырганда, деп алмаштырып кетти. Кол түшөбүз. Бул жерде ар бир микроволокнолор иштейт да, ар бир. Түшөзүң, мындай кармайбыз, мындай кетти. Мындай кармайбыз. Негизи бул турниктин болот түшө. Негизи бул турниктин пайдасы бир эле кол күрөш эмес. Кыргыз күрөш, алыш күрөш, самбо, дзюдо, эңиш, көкбөрү баардыгы эле битке кирип, негизи эркектин билеги күчтүү болсо жакшы. Кос, эми баштаңыз. Бул турник боюнча айтсам, негизи өзүм ушуну баягы бир иш менен алектенсең, чыгармачылык өзүнөн өзү өнүгөрөт демекчи. Ушул турникти өзүм ойлоп тапкам. Мүмкүн башкалар деле менден мурда жасагандыр, бирок өзүм оюма келип эле жасагам да. Автордук турник. Андыктан
төрт бурчтук турник бизде баягы колго басым жасалгандан кийин ушул колго мисалы үчүн мындай жакын тартканда мындай кармаганда турник тогулат да мындай күч келет да тарамыштарга. А мындай манжаны жайып мындай төрт бурчтук кармаганда могу тарамыштарга көбүрөөк күч келет да сухожилияларга. Андыктан азыр Байтур көрсөтүп чыгабыз. Мындай тартынабыз. Мындай базабыз. Сөзсүз дем чыгарабыз да азыр. Bu jaqqa qarab turasiz. Bu jaqqa qarab. Jaqqa qarab. Bu jaqqa qarab. Мындай басканда бул жакка күч келет, и бул бурчка күч келет. Ошондо күрөшкөндө кол ачылбайт, бул жагы да ачылбайт, и манжаң да ачылбайт да. Бул жерде Ready go. Ready go. Ready go. Сол. Мындай атайын резинкалар бар, профессионалдуу. Атайын баягы сухожилияларга, связкаларга пайда да, бул дайыма чоюп турат. Мындай жөн койбойт да. Сен чойгулап турганда баягы тарамыштар чоюлуп сонун болот да. Андыктан бул жерде баягы тез жыгуунун дагы ыкмаларын да үйрөтөбүз да. Себеп дегенде кол күрөш ошондой спорт да. Тезирээк жыгып салыш керек. Сен тезирээк жыгпасаң, сени жыгып коет. 1 жыл, 2 жыл даярдансаң деле 1 секунддун ичинде утулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ready go. Г дегенде уже жыгып коюш керек. Сен мынакей биринчи сен катаң, ортодо калысты карабай атасың. Мени караш керек. Мен оозумду карап турушум керек. Ready go. Г дегенде уже кетиш керек, а? Ready go. Ready go. Себеп дегенде үн кечирээк келет да, мисалы үчүн жарыктыкка караганда. Андыктан карап туруш керек. Сен мен үнүмү угуп тургандан баштагача тиги атаандашың сени утуп коюшу мүмкүн да. Ready go. Бул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул атайын мондай тренажер Бишкекте жасалат. Буну алганыбызга деле 10 жыл болупту. Атайын мындай экиден спортчу иштейт, бирөө оң колдо, бирөө сол колдо. Бүткөндөн кийин экөө алмашат. Азайт койчу 2 жагын. Оң кол, сол кол экен да. Ооба, мисалы бул сол кол менен иштеп атса, келгенде токтош керек, а? Сол кол менен иштеп атса, бул оң кол менен иштейт. Андан кийин экөө алмашып туруп, кайра бул оң, сол менен бул оң менен иштеп бүткөндөн кийин бул жакта экөө карап турат, экөө алмашат. 4 адам бир убакта иштей берет да. Анан атайын мондай расширители грифа деп коет, койбойт. Бул боюнча да айта кетейин. Бул жакка келе беребиз, Бул атайын могу грифти калыңдатып бере турган атайын ушундай резинкалар. Мисалы үчүн ичке да моторун. Анча күч келбейт да колго. А бул менен кармаганда жоондоп берет. Мындай кармаганда тоголоп кылып берет. Колго ар кандай күч келет да. Байтур. Мондай тартканычы ошондо тарамыштарга ар кандай күч келип, аябай күч берет да. Кел көрсөтүп бер. Муну менен тарткан. Ошондо күрөшкөндө айырмасы жок болуп калат да. Кимдин колу чоң, кичинекей, любой менен күрөшө берет. Бул момент. Бул шайманыбыз баягы турниктин эле аналогы, мындайча айтканда. Турник тартып албагандар верхняя тяга деп коет, ушу менен тартынса болот. Мындайча айтканда, бул жерде мындай көрсөткөндө, мындай көрсөтүп берейин, иштесең. Мына, жондогу ар бир булчунда иштейт да. Лопаткалар бардыгычы. Андыктан баягы турник тартып албагандар ушундан баштайт да. Ошо жондогу могу. Атайын мындай белдерин сөзсүз, балдарды, кыздарды белдерин машыктырыш керек да. Өтө, мисалы өтө аркага кетсең, элиң ийилет да. Буттун линиясына чейин чыгыш керек болду. Үчтүң, стоп токтотуң. Үстүгө чыкканда дем чыгарасың, Күч келген жака дем чыгарыш керек. Негизинен күч келген жака дем чыгарыш керек. Күч келген. Ошондо жүрөккө күч келет. Себеп дегенде, мисалы үчүн оордукту түртүп атканда түртсөң жүрөккө күч келет да. Ошон үчүн турникке тарттың, үстүгө чыктың. Приседание, сөзсүз күч келген жака дем чыгарса, эми баягы бардык эле залга барбайт, аны ар бир адам билиш керек. Үйдө бирдемени көтөргөндө эле дем чыгарып дегендей болду. Аркан тартышта негизи кол, бел, бут маанилүү экен. Ошондуктан ушул негизи ушул көнүгүүнү кандайдыр бир ой келип ушуну коштум. Өзүм баягы тажрыйба мененчи. Анан мисалы үчүн арканга үстүгө чыксаң, кол менен эле белге күч келет да, далдарга. А бул жерде бутка да күч келет. Ошон үчүн бул көнүгүүнү мен сунуштайт элем ар бир спортсменге, ар бир машыктыруучуга ушуну кошкула деп. Себеп дегенде кээки залдарда потолокко ийиле турганда жери жок болуп калышы мүмкүн. Муну любой жерге байлап туруп эле болду, балдар база берет. Байтур басчыбас. Эрбол. Дагы бир жолу балдар көрсөтүп берсин. Сөзсүз. Аркан тартышка машыккандар силер үчүн? Белге, бутка кетти. Сөзсүз, монтип ийилип кетиш керек. Карабы. Сөзсүз. Могу буттар тайдын бутундай болуп калат да. Бөкүрөк алдыда, баш алдыда, баш септине кулап кетсе, баш менен чукалаш керек. Сөзсүз отуруш керек.
Қол, бұт, бел. Аябай күшті болады. Бел, бұт, қол күшті болса, еркекке жетішті болады. Көкірек шығар. Қолды алмастырмайсың. Қосыл, артыңызға. Жаң келген балдар білмейтін, алмастырамыз. Рамазан қосыл. Көкірек шығарамыз. Көкірек кардио зона. Бұл жерде велосипедте денені қызытып, оған кейін машығын басташады. Негізі велосипед денсаулыққа аябай пайдалы. Үйге де алып қойса болады, сөзсіз алған емес. Бізде баяғы қырғызда той аштап жүре бермей, беговой дорожка деп қойды, басқан. Андайды алып қойған жақсырақ. Үйде баяғы ұлғайған енелер, аталар бұл қосын шамалда, суықта, ыстықта жүргеннен гөрі үйде басқанда жақсы. Неге шарт түскен жақсырақ дегенде. Кетті. Қайрат шықтың. Дүйнөнүн 6-7 жолку чемпиону Байтур мырза менен Маек. Байтур мырза, өзүңүз жөнүндө айтсаңыз. Мен Абдулбеков Байтур. Бул залга мен 2021 жылы 26 январь келгем. Залга келгенден бери көптөгөн нерселерди үйрөнүп, жагы көптөгөн нерселерди түшүндүк. Кол күрөш спорту менен машыккандан бери мен 5 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жеттим. Эң биринчи ийгилигим мен 2021 жылы жаз мезгилинде, күз мезгилинде Ташкент шаарында кол күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп өткөн. Эң биринчи мен биринчилигим Кыргызстан биринчилиги болгон. Ал жерден мен 50 кг салмакта экинчи орунду багындыргам. Жана Азия чемпионатына жолдомо алганбыз. Канча мамлекетти көрүп келдиңиз? 6 мамлекет көрүп келгем. 6 мамлекет. Эми азыр жанагы сыйлыктарыңызды тежерден таныштырабыз. Кол менен иштөө ыкмаларын айтып берсеңиз. Кол менен иштөө ыкмалары бул. Эң башында эки атаандаш бири-бирине келип, колдорун кармашат. Жана бuyakta башкы калыс болот. Башкы калыс бүт спортсмендердин ийиндерин түзөйт, белектерин, кистилерин карайт, бармак муштарын фаланги деп коет. Ушуларды ачык коюш керек. Эгерде булар жабык болсо, булар оюн башталбайт да. Ушинтип ачышат. Эки атаандаштын ийиндерин түзөйт, башын өйдө көтөрөт. Нерде сызыктан түзөйт, ушул жерге эки колун ортосун. Түзөгөндөн кийин баары жакшы болсо, бuyakта экинчи калыс болот. Лайтсман деп коет. Эгер баары тегиз болсо, лайтсман мындай жест көрсөтөт. Андан кийин башкы калыс Ready Go деген команда берет. Андан кийин оюн башталат. Кол күрөштө негизи биринчиде башкы калыс старт бергенде болушунча тезирээк иштеген аракет кылыш керек. Ошондо сен жеңишиң толук ыктымал болот да. Ыкчамдык керек экен. Ыкчамдык керек. Азамат. Канча жолку чемпион? 6-7? 7. Канча мамлекетти көрүп келдик? 6 мамлекет көрүп 6 мамлекет. Азамат. Байтур мына айткандай эле, дүйнөнүн чемпиону экен. Ушулар жөнүндө айтып берсең, алды мойнуңа эмнеге эки окшош тагынып алдың? Бул мен илинип турган эки медалдын айырмасы. Бул эки медаль 2023 жылы Казакстан мамлекетинин Алматы шаарында болуп өткөн дүйнө чемпионат медальдары. Экөөнүн айырмасы, экөө окшош болгон себеби бири оң колдон, бири сол колдон болгон. Оң кол, сол. Экөө дүйнө чемпионаты. Азамат. Кайсы салмакта чыгасың? Мен азыркы учурда 70 кг салмактамын. Азыркы учурда 70 кг салмактарга чыгам. Буга чейин 65, 60, 55 кг салмактарда чыгып жүрдүм. Кана бул сыйлыктар менен тааныштыр. Кайсыны кайдан алдың? Биринчиден бияктан баштап кетели. Бул медальдар ар жыл сайын жай мезгилинде болуп өткөн Кыргызстан берметинде эл аралык чемпионат бар, эл аралык мелдештер болуп эсептелет. Бул Кыргыз Республикасынын кубогу. Булар да ушул жыл сайын болуп өтүүчү Ачык Кыргызстан деген эл аралык мелдештер болот э. Бул да ушулар Ысык көл областында болуп өткөн жай мезгилинде болуп өткөн эл аралык мелдештерден. Булар Кыргыз Республикасы республика медальдары. Республикалык, э? Булар Жалал Абад облусунун биринчилик медалдары. Бул да ушулар менен бирдеш. Жалал Абад облусунун биринчилиги. Булар 2024 жылы болуп өткөн дүйнө чемпионат медалдары. Оң кол жана сол колдон биринчи орунду багындыргам. Булар 2023 жылы Ташкентте болуп өткөн Азия кубогу медальдары. Жана ушундай эле булар да ушундай. Азия чемпионатынын медальдары да бар. Булар дагы 2023 жылы болуп өткөн Кыргыз Республикасынын чемпионаты. Бул эки медаль 2023 жылы Бириккен Арабтар өлкөлөр мамлекетинин Дубайда болуп өткөн чемпионат Азия. Бул да оң кол, сол кол. Оң кол, сол кол. Бул дагы жыл сайын болуп өтчү жай мезгилинде Ысык көл облусунда Кыргызстан бермети деген мелдеш эл аралык. Жана булар Ташкент ичинде болуп өткөн. Байтур, мына ушунча сыйлыктарды дүйнөнү багындырып жүргөн экенсиң. Азыр качанчы классың?
азыркы учурда 11 классмын. 11 класс. Азыр эми бүтүрүүчү классың мына спортко машыгуу, окууга тоскоолдук бербейби? Жок, бул кол күрөш спорту эч качан тоскоолдук бербейт. Кайра тескеринче окууга жардам берет. Бул спорт дисциплинага үйрөтөт. Өзүн тууралуу жүрүш, тартип тарбияга, билим тарбияга үйрөтөт. Жана кандай десем, бул спорт кайра ушул окууга жардам берет. Бул спорт менен жүргөндөн бери мен мектептен дагы көп нерсе, бул залдан көп нерсени үйрөнүп, жана мектептеги балдарга спортко чакырып, спорт менен машыкла деп спортко тарттык. Сага чейин да көптөгөн акелериң бул жерде Ташкөмөрдө дүйнөлүк чемпиондор болгон, Ооба. Буга чейин келген, азыр да машыгып аткан, мындан кийинки келчү жаш спортчуларга эмне дейт элең? Бизге чейин келген акелерге рахмат. Чоң ыраазычылыгымды билдирем, анткени алардын ийгилиги болбосо бул залда болмок эмес деп ойлойм. Жана азыркы учурдагы балдарга, бизден кийинкилерге спорт менен машыккыла, жана билимди эч качан чыктабагыла, окуугула жакшылап, китеп окуп, спорт менен машыккыла. Бул өзүңөрдүн ден соолугуңарга пайда. Дагы эмне демекчимин? Эң башкысы ата-энени сыйлагыла, айтканын угуп, жана биринчи орунга койгула дейм ошого. Агайың жөнүндө алты сөз. Агайым жөнүндө агайыма чоң ыраазычылыгымды билдирем. Агайым болбосо мен мындай ийгиликтерге жете алмак эмесмин. Жана ата-энеме дагы ыраазычылык билдирем. Ата-энем күнү түнү колдоп, жадымда болуп, сен жеңесиң деп турчу. Бул ийгиликке мен агайым жетсе, агайым чоң салым кошту бул ийгиликке. Жана солдаттарды, командирлери, башкаруучу, кол башчылары мындай апасынын баласындай кылбайт да. Бул жерде агай кандай? Урушабы, урушпайбы? Тартип кармоо кандай? Агай урушпайт, тартип эң жогорку деңгээлде. Бул залда биз тартип армиядагыдай болот. Баарын өз убагында жана тактак аткарабыз. Азамат. Стоп. Geçi. Pis. Go. Stop. Geçi. Pis. Falan geçiyoruz. Pis. Center. Go. Stop. Şüphelikte. Cebrak kaçak. Ошондо уже колду байлаш керек болот, Geçi. Falan geçiyoruz. Күрөшүп аткандар канчанчы класс? Pis. Канчанчы класс кол күрөшүп кылып аткандар экөө? Akbazlar 8. класс. Ramazan 7. класс. Falan geçiyoruz. Go. Stop. Атың ким? Инсан. Канчанчы классың? 6. 6-чы классың, Азаматсың. Канчадан бери келесиң кол күрөшкө? Көп болду, Кол күрөштө эмне үйрөндүң ушу залга келип? Görüşgöndü. Канча күндө бир келип машыгасың? 2 gün. 2 күн сайын. Ой, Азамат. Түздөнөбүз. Түз тургула. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Эркин тур. Ден соолук. Ата-эне, бир туугандар, үйдөгүлөр, окуулар. Эркин тур демек көкүрөк чыгара. Спецназ ушундай турат мындай. Экиге бөлүнөт да. Бирөө мындай. Бир тизени бошотуп коет, атка окшогон. Бирөө мындай спецназ. Биз ушундай турабыз, Окуулар жакшыбы? Проблема жок. Айфон алып бер, чачым прическа кылам, тиги кылам, бу кылам деп ата-энеге андай кылбай атабызбы? Ата-энеге жардам бериш керек. Түшүнүктүбү? Сенде бар ата-эне бирөөдө жок болуп калышы мүмкүн. Сенде бар үй бирөөдө жок. Сенде бар китеп бирөөдө жок. Ошон үчүн баардык нерсеге шүгүр кылып, жакшы окуп, ата-эненин тилин алып, андан кийин машыгууну чыңаш керек. Өмүр бою машыгыш керек, бирок ошону менен бирге сабакты күчөтүш керек, окуш керек. Кыргызстанга, элге, жерге жакшы салымыбызды тийгизишибиз керек, Кудайдын буйруза. Сөзсүз сабакты жакшы окуш керек. Ошону менен бирге тил үйрөнүш керек. Себеп дегенде эки жакка сыртка чыкканда тил билбесең өтө мен башыман өтүп атат. Мынакей бизде окуучулар дагы чогуу чыгып калып атат мен менен. Тил билген жакшыраак болот да. Эгерде тил билбесең кыйналасың. Чет тилин, англис тил ким билет бизде? Байтур алдыга чыкчы. Мисалы үчүн талаада жүргөндө англис тили пайда тийип атабы сага? Эгерде тил билсең, көчөдө калбайсың да. Канча тил билсең, ошончо адамсың дейт. Сөзсүз тил үйрөнүш керек. Кытай тили, араб тили, англис тили, немис тили, француз тили, орус тили менен кыргыз тилди го билебиз да, казак, өзбек тилин. Сөзсүз окуш керек жигиттер, сөзсүз. Түшүнүктүбү? Эң негизгиси жашоодо өтүкчү болобузбу, президент болобузбу, милицияда иштейбизби, аким болобузбу, адам болуш керек, ага эмгек менен иштеп, элибиз, жерибиз үчүн, бала чака үчүн жакшы жашап өтүш керек бул заманда. Ошол эң негизгиси ар бир инсандын өзүнүн тилеги бар да, ал тилек бактылуулук. Баардыгыбыз бактылуу болайлы, эки дүйнө.
1. Түшө өзүң ылдыйга. 2. Дем жакшылап чыгарыш керек, а? 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Өтө салмагы чоң. Эртеле чал болуп алгандар тизени кое алса болот, да? Эң негизгиси токтош керек. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Так, кане келгай мына иш бөлмөңүздө отурабыз. Иш бөлмөңүздө мынандай канча бир жылдык эмгеги окшойт. Канчалаган балдардын кубок, медаль, грамота, акчалай сыйлыктардын сертификаттары көп нерсе бар экен. Ушул жерде эми балдарды машыктырууда кенен айтсаңыз, муналаган чембекекти канча жылдан берки сыйлыктар? Негизинен 10 жылдан ашты иштегениме. 2012-13 жылдан баштап эле ушу кол күрөштү үйрөнүп, өзүм үйрөтүп, аракет кылып келип атабыз, Кудай буйруса. Жакшы баары. Мээнет кылмайынча бир жакшы ийгиликке жетпейсиң дегендей. Ар бир ишти баштаардын алдында негизи ошо Кудайды кошуп, Кудайдын кудурети менен күчкө жетебиз го, Кудай буйруса жетишкендерге. Андыктан аракет кылып келип атабыз. Кудай колдоп атат, эл колдоп атат. Ташкөмүр шаары аябай ынтымактуу, биздин жетекчилер ынтымактуу. Муну менен бирге окуучуларды чыгарып дүйнөнү багындырып атабыз. Мен бир 4-5 суроом бар. Мына 2012-жылы баштаган экенсиз, ошондон бери өзүңүз да машыгып, балдарды машыктырып келет экенсиз. Ошондон бери мындай так болсо жакшы болот, болбосо бир болжолдуу түрдө канча бала чыгардыңыз? Окутуп, машыктырып. Негизи так деле саны жок. 1000 бала же 2000 бала келип кеткенде, жыл сайын балдар алмашат, окууну бүтүп кетет. Андыктан 5 дүйнө чемпиону чыгардык. 5 дүйнө чемпиону, 11 алтын медаль дүйнө чемпионатынан. Андан сырткары Азия чемпиондору көп, 30, 40, 50 санын деле эсимде жок. Жазылгандар бар, аны карашым керек да. Кыргызстан биринчилигин уткандар көп аябай. Кыргызстан биринчилиги. Көп. Мына Жалал Абад облусу, Ташкөмүр шаары ошо Кыргызстан боюнча командалык жактан качанчы орундасын? Жалал Абад жагын сиз жетектейсизби же башкабы жетектеген? Жалал Абад облусунун ага маштыруучусумун, кол күрөш боюнча. Ошондой эле ошону менен бирге аркан тартыш боюнча дагы Жалал Абад облусунун ага маштыруучусумун. Жалал Абад облусу кол күрөш боюнча биринчи орунда турат. Командалыкта. Командалык эсепте 2017-жылдан бери эле. Аяк баягы 10 жыл болуп калыптыр. Команда бизде бир эле Тогуз Тороо районунда кол күрөш жакшы өнүгүп, калган бардык район шаарларда кол күрөш менен алектенишет. Жалал Абад облусу. Жалал Абад облусу. Областтар боюнча кайсы облустарда жакшы өнүккөн? Областтар боюнча Талас облусу, Ысык көл облусу, Чүй облусу, Бишкек шаары аябай азыр жакшы кетип атат. Андан кийин Ош, Баткен облусу, Нарын облусу. Нарын облусу бир аз аксап турат бүгүнкү күндө. Негизинен бар ал жакта деле дүйнө чемпиондорубуз бар. Командалык эсепте бир аз команда азыраак. Кечирсиз, кол күрөш аркан тартышта. Азыр сиз жаңы машыктыруучумун дедиңиз, облус боюнча, эл аралык калса экен, Жалал Абад облусу боюнча ким төрөгалык кылат? Жалал Абад облусу боюнча ага маштыруучу өзүм азыркы учурда. Бизде федерация бирөө, улуттук кол күрөш федерациясы. Анын федерацияга бөлүнбөйбүз да, облус. Бөлүнбөйт. Жөн ага маштыруучулар бар. Ага маштыруучу. Чогуу бир команда болуп иштешебиз. Андан кийин кандай мындай эсиңизде кала турган кандай кыйынчылыктар өттү? Ушул ийгиликтерге жетүүдө. Эми кыйынчылыктар негизи болбосо эркек эмес деп коет го. Кыйынчылыктар көп болгон. Мисалы талаада атайын башында тажрыйба жок малда Бишкекке барып, Чүйгө барып жашап, атайын ар кандай залдарга барып. Анын бардыгы финансылык жетишпегендикке келип такалып калат. Сыртка чыкканда сөзсүз аз спортсмендерге выезд керек, сыртка чыкпаса бала өспөйт. Аларга витаминизация керек. Элементарный анча мынча үй-бүлөлөр эт жебейт. Негизи айта берсе көп. Мамлекет жардам берет эми баягы биздики олимпиадалык эмес спорттун түрүнө келгендиктен акча дайыма эле болуп калбайт. Ошондуктан ата эне, тууган урук, жетекчилер, өкмөт бардыгы биригип атып, анын баардыгын чогултуп алып барган аракет кылабыз да. Азыр олимпиадалык эмес оюндун түрү болгондуктан каржылоо дайыма боло бербейт дедиңиз. Ошондо тагыраак азыр мына Ташкөмүр шаарында ушунча залыңыздар мыкты экен, башка жактарда жок залдардын бири экен да. Ушул ийгиликке жетиш үчүн азыркы убакта тагыраак кандай? Ташкөмүр шаарынын мэриясы жардам береби? Негизинен мурда залыбыз чакан болчу.
Жогоруда дагы көрсөтүп кеттим шаймандарды. Эми 21-жылы түрткү берүүчү грантка жазып, проект түзүп, ушул залды ремонт кылып бүтөрдүк. Биздин мэриянын жардамы менен ошондон бери эле азыр жакшы шарттарда балдарды машыктырып келебиз. Андыктан биздин шаардын дегели эли, жетекчилиги, мэрия жардам берип келет. Спорт комитет, балдар спорт мектеби, балдар чыгармачылык үйү. Негизинен эми баягы азыркы маалда айтат го. Жалоп атса грех деп коет го, орусча айтмакчы. Азыр негизи иштеш керек. Бүт нерсе даяр, мурдагыдай нан чай жок. Тамак аш кенен. Тамак аш деп калдыңыз, агай, ушул окуучулардын эми бир гана спорт менен машыгуу эмес, тамак ичүү жагында балдарга эмнени үйрөтөсүздөр? Жалжага үйрөтүлбөй, балким кээ бир спорттордо мындай тамактан муну ичпе, тигини жебе дешет экен. Тамактануу боюнча биринчи орунда турат. Бизде өтө катуу талаптар бар, себеп дегенде туура тамактанбаса эртең ал сөзсүз оорукчан болот. Өзгөчө кыргыздарда айтмакчы, сен өзүңүн кандай деп коет эле, өзүңүн душманың өзүң тамагың деп коет го. Ошол сыяктуу азыртан туура тамактанууну үйрөтөбүз. Кока-кола, чипсы, кириешки азыр баягы мектептердин алдында баягындай кокси түшүнбөгөн бир ошо жаш балдарга чыгарылган мармеладдар бүт сатылат да, ошонун баарына тыюу салып, ар бирине индивидуально өзүнө карата тамак аштарды жазып, ошо менен иштешебиз. Жакшы, тамак аштар, демек зыяндуу суусундуктар, тамак аштар жебегенге тыюу саласыздар. Сөзсүз. Жакшы, анан мектепте балдардын билим алуусу, бул спортко кызыгып окуусун таштап койбойбу? Ал жагынан кандай кам көрөсүздөр? Негизи мугалимдер менен, мектептер менен тыгыз байланыштабыз. Эгерде бир баштык кылса, сабагы начар болуп атса, сөзсүз айтып турат. Мисалы спорт деп эле шылтоолоп анча-мынча балдар бар да жашта. Ооба. Спорттомун, залдамын, мелдешке кеттим деп шылтоо менен окубай калат да. Сөзсүз алар менен байланышып. Ошонун үстүндө дагы сөзсүз жакшы окушуң керек. Ал сага эртең күчүң кетет, акылың калат демекчи. Сабагы биринчи орунда туруш керек да. Ошонун үстүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүп, айтып деп турабыз. Азыр балдарды алып чыгып атасыз, эми Кыргызстандан чет жака окуучуларды алып чыгып дүйнө чемпиону болуп келатышпайбы? Өзүңүз жөнүндө же болбосо ошол сыртта болгонбу, же спортто болгонбу бир элге эсиңизде кала турган бир окуя болсо айтып бербейсизби кыскара? Балким чет мамлекетте жүргөндө жана тил билбесем өзүм башыман көп кыйынчылыктар өтүп атат дедиңиз. Негизи 2015 Малайзияга бардым. Биринчи мелдешим эле сыртта чоң мелдештерден. Дүйнө чемпионаты 2015 Малайзияда болду эле. Кол күрөш боюнча. Ошондо тил билбейбиз да. Анан ал жакта бүт эле ачуу жейт экен. Элдин көбү эле билет, Кытай, Индия, ушу тарап ачууга жакын, ачууга иштегендей. Ачуу жеп алып кыйналган күндөр болгон. Анан ошондо бир аз англисче үйрөндүк. Not Spacey деп. Spacey дейт, анан ачуубуз жок жерди издеп табып жегенге үйрөнгөнбүз да. Андыктан негизи тил билиш керек экен. Канча тил билсең ошончо адамсың дегендей. Негизи сабактан дагы тилге басым кылып, тилди үйрөнгүлө деп да баса белгилеп көп айтам да. Окуучуларыңызга, э? Окуучуларыма. Жакшы. Баягы бир күн келип, эки күн келбей калган, же болбосо мындай кызыкпаган окуучуларга кандай кам көрөсүз? Же келип келбей калабы, же болбосо үзгүлтүксүз дайыма келиш үчүн окуучулар кандай ыкмаларды колдоносуздар? Негизи келип келбей калган күндөр негизи көп болот. Себеп дегенде жашоо, бала, чала дегендей. Анан ата-энелер окуучулар менен атайын группа ачып, WhatsApp'тан тез-тезден байланышта болобуз. Эми ар бир ата-эненин өзүнүн көйгөйү бар демекчи, кээде үйүндө жумуштап калышы мүмкүн, бала карашып калат. Бирок көп ата-энелерге көндүрүп койдук. Келе албай калган күндөр сөзсүз айтып коюп, же балдар өздөрү айтып жиберет, же досторунан айтып жиберишет.
Андыктан көп деле келбесең мындай деп жанагындай өтө деле катуу талаптар жок, бирок баягы машыгууда атайын соревновательный процесс, мисалы мелдештин алдында сөзсүз баягы калтырбаганды аракет кылабыз да. Мындай баягы эркин жүргөн маалда өтө деле катуу талап жок. Негизи адамдар мен кышкы эс алуу учурунда келип калдым, бир 10 чакты эле бала келип калды. Негизи окуу учурунда канча бала келет? Окуу учурунда балдар аябай көп. Негизинен 100-200 бала келет, баарды биригип. Бизде балдар, окуучу балдар, окуучу кыздар. Кыздар да келет. Кыздар өзүнчө, бир күн кыздар, бир күн балдар. Аралашпай машыгышат, анан ардагерлер келет, майыптыгы бар окуучулар бар, кулагынан группага чыккан балдар бар, көзүнөн, зрениядан. Майыптыгы барлар да өзүнчө күрөшөт да. Негизи кол күрөштүн ушундай демократичный вид спорта деп коет. Баягы баардык жаш куракка жана адамдын дене мүчөсү майыптыгы барбы, кандайбы салмагына карап баардык курак жашка чейин өзүнчө бөлүнүп чыгарылат да. Мисалы айта кетсем, окуучулар 15 жашка чейин өзүнчө, өспүрүмдөр 18 жашка чейин өзүнчө, 23 жашка чейин өзүнчө, 24-төн 39-га чейин чоңдор аралык, 40-тан 50-ге чейин ардагерлер, 50-ден 60-га чейин, 60-тан 70-ге чейин, анан 70-тен 100-ге чейин демекчи ардагерлер өзүнчө күрөшөт. Эркектер дагы, кыз кишилер дагы. Айтор кичинекейлер, чоңдор баары келе берет. Майыптыгы бар болсо эле алар дагы келет. Майыптыгы барлар өзүнчө категория, алда мисалы отуруп күрөшкөндөр өзүнчө, коляскада жүргөн, аксап баскан өзүнчө. Мисалы кулагынан немеси группага чыккандар өзүнчө, көрүүдөн, зрениядан группага чыккандар өзүнчө күрөшөт. Андыктан баардык баягы любой адам күрөшсө болот да. Андыктан кайрылса биз үйрөтөбүз. Кыргызстандын баардык булуңгучусунда атайын залдар бар, иштешкен машыктыруучулар бар. Ушундай. Рахмат агай, ишиңиздерге ийгилик. Ошондо мына дүйнө чемпионунан Азия чемпиондорунда чыгарган экенсиз. Эми келечектеги максаттарыңар, пландарыңыздар кандай? Келечек бейишке барыш керек демекчи. Келечек токтомой жок эң негизгиси. Баягы жашоодо эң кымбат бул ден соолук демекчи. Ден соолуктан дагы эң биринчи орунда убакыт кымбатыраак экен да негизинен. Андыктан ошол убакытты текке кетирбей, биздин элибизге, журтубузга пайдабыз тийгизип, токтобой алга карай умтула беребиз деген үмүттөбүз. Кудайым жаш берсе, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып, Кыргыздын менмин деген мыкты жигит кыздарын тарбиялап, анан аларды бир эле спортто чемпион кылыш эмес, аларды жашоодо дагы мындай эртең сөзсүз баягы эми мектепте окудук да. Мектепте көп мектеп жаман эмес, мектепте деле баягы көп сабактардын баягы жашоодо мындай колдонулбайт деле экен. Ошон үчүн элементарный жашоодон алган өзүбүздүн методдор менен элементарный жолдо кетип атасың, таш туруп алып кой, мусор жатабы урнага салып кой, жакшы мамиле кыл, ата энең картаят, ата энең карашың керек сөзсүз. Улууну урматта, кичүүгө үйрөт дегендей өзүбүз баягы колдон келишинче аракет кылып иштей беребиз деген үмүттөбүз. Кудайым буйрса. Ичине бураганда билектин ички тарабына күч келет да. Эттин айналды. Сөзсүз бул көйнөгүнү кылыш керек да. Себеп дегенде бул эркектин билегин күчөтөт. Бир эле кол күрөш эмес, улакчылар кылса болот кайра ичине кетип. Улакчылар, самбистер, алыш күрөш эң ичке чыккандар кылса болот. Айтор дзюдо бардык спортко пайдасы тиет да. Муну мындай сыртка тартканда билектин сыртына күч келет да. Тезирээк болгон, тезирээк. Бүгүн 11 январь 2026 жыл.
Ташкөмүр жылуу. Кайра кеттиң каяка? Окуучулар караңдар, эшикте кар жок, эшикте жыпжылуу. Өзү Кыргызстандын ысык жери Ташкөмүр. Ошон үчүн мына эшиктин алдында мынтип машыгышып эткем. Жайында ысык, кышында шамал. Баары бир деле Ташкөмүрдү сүйөбүзбү? Дагы кандай эмелерди аткарсыздар бул дөңгөлөктөн? Түшөсүң. Кеппи. Эмне аркага кетесиң? Каптап кетти го. Болду. Болду. Алчын кетти. Даң. Даң, кайра нар жакка кетти. Ана пайлап. Бул көйнүгүдө стоп. Бул көйнүгүдө белги аябай күч келет, бутты кенен кой. Белги аябай күч келет. Бутка, колго, бардык жерге да жакшы база. Кетти. Түртүшүң керек. Аркага. Кеттиң, тез. Ху! Аха. Түртөбүз. Агай дем алында үйрөтөт экен. Качан күч келип атканда демди чыгарыш керек. Көтөрүп атканда демди чыгарып, Аркага. жеңил болгон учурда демди алыш керек. Сөзсүз